эми мына мурунку кыргыз коомундагы аксакалдардын ролу кандай болгон деген суроого жооп берүүдөн мурун бир маселеге токтоло кетишке туура келет да. Биздин азыр тилибизде ошо аксакал, чаал деген түшүнүктөр бар да. Карыя деген. Эми аксакал деп негизи ким узак жашаса эле ошонун баарын тең аксакал деп айта бергенге өзү болбойт. Албетте бүгүн ошентип айтып жүрөбүз. Себеби аксакал болуш үчүн бир гана узак гана өмүр сүрбөстөн ошол аксакал деп аталган атка татыктуу дагы өмүр сүрүш керек да. Мен чал дегенде мындай деп түшүнөм. Бул узак жашаган, бирок жаш кезинде өзүнүн жүрүш турушу менен кимдир бирөөгө жаман көрүнгөн, жашы улгайса дагы токтолбогон, дагы деле бирөөгө бир нуска боло турган бир сөзүн айтпаган, же бир туура жорук жосуну менен элдин эсинде калбаган адамды ошолорду чал деп айтса болот. Аксакал деп узак жашап, жана ошол өмүрүн өрнөктөп өткөргөн адамдарга карата бул сөз тиешелүү. Анан ошол учурда эле баягы карыя деген дагы сөз бар да. Бул жаштайынан өзүнүн жүрүш турушу менен, акылы менен элден өзгөчөлөнгөн адамга карата менимче ушул сөз ошол адамдарга кийин картайган кезде берилсе керек да. Мен азыр эстей албай атам, бирок акындардын бирөөсүнүн аксакалдуу карыя, акылы терең дарыя деген ушундай бир ырсаптары бар. Эми ошол адамдардын коомдогу орду кандай болгон? Биз эми өзүбүздүн миңдеген жылдарды камтыган тарыхыбызда эч кандай айталык мамлекет тарабынан кабыл алынган мыйзамдарсыз, айталык конституциясыз дегендей эле жашап келдик да. Анан ошондой узак мезгилде коом турмушун жөнгө салып турган ошондой заң мыйзамдарсыз анда кандай жашоо болушу керек деген ой туулат. Мына ошол заң мыйзамдардын бардыгын тең элдин эсине салган, тескеген адамдар мына ошол аксакалдар, ошол карыялар болгон. Бүт элдин каада салтын, наркын, үрп адатын сактаган адамдар, ошол аркылуу элди тарбияга чакырган, көзөмөлгө алган адамдар дагы мына ошол кишилер болушкан. Эми мындай да, өзү тарбиясыз адам, өзүнүн кадыры жок адам кимдир бирөөгө акыл үйрөтө албайт, аны тескей албайт. Демек, ушундан бир жыйынтыкка келүүгө болот. Ал адамдар өздөрү ошондой айткан сөзү менен кылган иши дал келген, эки сүйлөбөгөн, эч убакта бир терс жоругу менен эл алдында бир жүзү кызаруу, уят болбогон адамдар болушкан. Элдик бүт каада салтты сактаган, өзүнүн жашоосун ошонун негизинде жүргүзгөн адамдар болгондуктан, андай адамдардын дагы сөзгө элге жетимдүү таасирдүү болгон.